Садыр Нуркожоевичтин колуна тонолгон, уурдалган, талкаланган мамлекетти тапшырдык. 3 айда эле бакырып чыкпай сабыр кылалы. Садыр Нуркожоевич ар бир районго барып, элдин көйгөйүн угуп, айрым орчундуу суроолорго социалдык желелерден жооп берип жатат. Мындай пикирин жарандык активист Элвира Аманова өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Садыр Жапаров абдан жакшы иштеп жатат. Чынында мурунку президенттердин 1-2 жыл карааны деле көрүнчү эмес. Самолетко олтурганын, башка өлкөгө баргандарын көрөт элек. Ошондой эле мурунку президенттер соц тармактарда айтылып жаткан көйгөйдү укчу эмес. Садыр Нуркожоевич ар бир районго барып, элдин көйгөйүн угуп, айрым орчундуу суроолорго социалдык желелерден жооп берип жатат. Садыр Нуркожоевичтин колуна тонолгон, уурдалган, талкаланган мамлекетти тапшырдык. Президент болгонуна 3 айга жакындаганда эле бакырып чыкпай сабыр кылалы. Буйруса 3 жылда жыйынтык көрөбүз. Бала деле төрөлө калып чуркап кетпейт го. Садыр Нуркожоевич суктанаарлык иштеп жатат. Эл аны көрүп турат. Келечекте көптөгөн жакшы иштерди жасап, мамлекетти өнүгүү жолуна салат деп ишенем. Булак, Назарньюс чекиткейи. Эгер тажиктер куралдуу кагылышуу баштаса, биз бууга кайрылабызбы? Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек ара чыры 2018-2019 жылдары катуу курчуду. 2002 жылдан бери 970 чакырым чек аранын 519 чакырымы такталып, калган 451 чакырым жери такталбай, чечилбей кала берген. Ал эми Жээнбековдун тушунда делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиянын башчысы кызматынан алынып, иш токтоп, бул мамлекеттик деңгээлдеги олуттуу көйгөйгө маани берилбей, журнары мамиле жасалып каралбастан калган. Ошондон улам чек арада кан төгүлгөн, куралдуу кагылышуулар да болгон. Октябрь окуяларынан кийин келген жаңы бийлик мамлекеттин саясий аймактык бүтүндүгүн көздөп, элдин көйгөйүн туура түшүнүп, коңшу өлкөлөр менен дипломатиялык мамилелерди жолго коюп, соода-экономикалык байланыштарды бекемдеп, көптөн бери чечилбей келаткан чек ара маселелерин кечиктирбей чечүү максатында делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссия башчылыгына УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев дайындалган. Комиссия Тажикстандын коллегалары менен иш жүргүзгөндөн кийин Ташиев Бишкектен ММКларга пресс-конференция берип, Ворух анклавын алмашуу боюнча комиссиянын сунуштары тууралуу маалымат бергени маалым. Демократиялык Кыргызстандын шартында айкындык үчүн берилген бул маалымат Тажикстандын соц тармактарында катуу талкууга алынып, ууду сөз болуп, мурдагы тышкы иштер министри Хамрухан Зарифе бул маселе боюнча өзүнүн кыжырданган билдирүүсүн тараткан. Андан кийин биздин интернет булактарында да чек ара боюнча кайчы пикирлер айтылып, тажик тарапка дооматтар коюлуп, эмоциялар шакардай кайнап, ал тургай парламентте да бул маселе каралып, айрым популист депутаттар тышкы иштер министрлиги Тажикстанга нота жөнөтүшү керек деп ызылдай баштады. Бул маселе боюнча тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Зарифи жеке жаран катары пикирин айтканын, бул маселе Душанбенин позициясын билдирбей турганын түшүндүрүп, маселеге ачыктык киргизди. Ошондон көп өтпөй КМШ өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлигинин кезектеги жыйынында министр Руслан Казакбаев Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджидин Мухридин менен Москвада жолугуп, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чек ара маселесинин тегерегинде коомчулукта жүргүзүлүп жаткан дискуссияларды токтотуп, чек ара боюнча өкмөттүк комиссиялардын ишин улантып, элди жүрөк заада болуп бүткөн маселени тез арада чечүүнү белгилөө менен Лах мурдагы Жергетал аймагында Кыргызстандын жарандары Тажикстандын укук коргоо органдары тарабынан катуу текшерилип жаткандыгына тынчсызданганын билдирип, эки өлкөнүн ортосундагы келишимдердин так аткарылышы тууралуу талабын айткан. Кыргызстандын тышкы иштер министри Казакбаев күтүүсүз жерден курчуп кеткен чек ара көйгөйү боюнча майнаптуу иштерди жүргүзүү менен бирге ийкемдүү иш алып барып, мындай татаал маселелер дипломатиялык кылдат сүйлөшүүлөр менен чечиле тургандыгын далилдеди. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон Согдо облусунда болгон иш сапарынан кийин Исфара районунун Кыргызстандагы анклав Ворух айылына келип, соц тармактарда чоң талкуу жараткан чек ара маселесине токтолуп, эч кандай жер алмашуу болбой тургандыгын кесе айтты. Ошентип чек ара боюнча эки өлкөнүн комиссияларынын буга чейин талкууланып келген жер алмашуу жолу менен чек аранын талаш тилкелерин чечүү боюнча сунуштары
туюкка кептелди десек болот. Эми тажик тарап борукту алмашуу вариантын карабайт, сөз кылбайт дагы. Бул комиссиянын деңгээлиндеги иш эмес. Кырдаалдан кантип чыгуу керек. Дагы деле болсо дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү улантып, президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга иш сапары даярдалышы зарыл. Эмомали Рахмон менен бул татаал көйгөйдү Жапаров өзү киришип, саясий эркин көрсөтүп, бул талаш маселенин башын ачпаса, Кыргыз мамлекетинин аймактык бүтүндүгүнө шек келтирген, Баткен облусунун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө кедергисин тийгизген чек-арадагы чыр-чатактар улана берчүдөй. Кыргыз тарап талаш жер маселесин чечүүдө укук жана адилеттүүлүк принциптерине таянып иш жүргүзүп жатканы талашсыз. Бирок талаш жердин айынан чоң кичинеси болуп 150дөн ашык чыр-чатактар катталыптыр. Эгер тажик тарап дагы деле чек-ара маселесин тынчтык жолу менен чечүүнү каалабай, күч колдонуп үстөмдүк кылып, жылма экспансия саясатын жүргүзүп, куралдуу кагылышууларды уланта берсе, ОДКБ ШОСтун алкагында эл аралык чек-ара арбитражына кайрылуу зарыл, же болбосо буунун эл аралык сотуна кайрылса да болот. Себеби анын чечимдери эки тарап мүчө катары аткарууга милдеттүү. Аскар Медетов, Булак Азия Ньюс гезити. Шамурда Бөрүкулов: кара жайшык ачылса 7 апрелде түштүк коогалаңында каза болгон адамдардын каны убактылуу өкмөттүн мойнуна илинип, эл душмандарына айланышат. 2010 жылкы түштүктө болгон ошол кыргын чүйдө болсо, чүйдүн эли бизге окшоп 10 жыл аралыгында унчукпай чыдап олтурушмак эмес, деди 15 апрелде Назар Ньюс маалымат агенттигине жарандык активист Шамурза Бөрүкулов. Роза Отунбаева түштүк коогалаңы боюнча биздин да айта турган сөзүбүз бар. Кара жайшиктин оозун ачпагыла деп кеңеш берет элем, деди. Бул ишке баа берилиши керекпи же болоор иш болду? Боесу канды деп чукуп ырбатпай эле койгонубуз туурабы? Кара жайшик ачылбасын деп Отунбаеванын тынчы кетип жатканынын себеби убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн, алардын ичинен өзгөчө Атамбаев, Отунбаева, Текебаевдердин адам баласынын төбө чачын тик тургузган былык иштери бар. Былык иштери деп мен жумшак айтып жатам. Ар нерсенин аты менен аташ керек. Тагыраагы толгон токой кылмыштары бар. Ошол кылмыштары ачылып калат деп түн уйкулары бузулуп жатат. Түштүктөгү улуттар аралык согушту өзбек сепаристтери чыгарган деп жалган айтышып, элдин башын айлантып келишет. Өзбек сепаристтери Атамбаев, Отунбаева, Текебаевдердин колундагы марионетка гана болушкан. Аларга түштүктү өзбек автономиялуу область кылып Батыровго башкартабыз деп жатышса, анда эле өзбек туугандар көчөгө чыкпай жаны жокпу? Кыскасы, кара жайшик ачылса 7 апрелде түштүк согушунда өлгөн адамдардын каны убактылуу өкмөттүн мойнуна илинип калат. Улар тарыхта кетилердей болуп эле кара тамгалар менен жазылып эл душмандарына айланышат. 2010 жылы Бакиевди кууган күндөн баштап 2017 жылы Атамбаевдин президенттик мөөнөтү бүткөнгө чейин ар бир минуталары ар кандай кылмыштар, арам иштер, элди алдоо, аферистик аракеттер өлкөнүн эсебинен байып алуулар менен коштолгон. Мындай акмак бийлик эч бир мамлекетте эч кайсы мезгилде болгон эмес. Мен муну 100% гарантия менен айта алам. Кара яйшик жабылган бойдон кала берсин деген суроого мен төмөнкүчө жооп берет элем. Бул жерде түштүк түндүк региондорун салыштыруу менен карасак болот. Муну окуп алышып, жакшы ой жүгүртпөгөн кем акылдар мени трайбалист адамга чыгарыша турган кеп. Бирок акыйкат үчүн болгонун болгондой айтышым керек. Мисалы, эгер 2010 жылы түштүктө болгон ошол кыргын чүйдө болсо, чүйдүн эли бизге окшоп 10 жыл аралыгында унчукпай чыдап олтурушмак эмес. Кайсыл бийлик болбосун кекиртектен алышып, күндө митинг кылышып болсо да алиге чейин акыйкатты ачыкка чыгарышмак. Башканы айтпасак да алар кылмышкер Атамбаевди өзүбүздүн уул дешип, кылмышкер экенине карабай коргоп, колдоп, атүгүл азыркы күнгө чейин бошотуп бер дешип жыр салышып келишет. Унчукпай койсок, кара жайшикти ачпаш керек дешип жашырышып, дымын чыгарбай кое беришеби? Эмне түштүк эли өлкөнүн өгөй балдарыбы? Түштүк эли кырылып, үй-жайлары өрттөлүп, сырттан душман бастырып келбей, баштарынан согушту өткөрүп жатышпайбы? Эмне үчүн иликтенбей ушул бойдон калышы керек? Түштүктө адамдардын колдоруна курал алып, алдынан чыккандарды уртук мука алышып, өрттөп, талкалап, ак үйгө бастырып барып өлүшкөн жок да. Атамбаев, Отунбаева, Текебаевдердин арам бийлиги бекемделиши үчүн бөөдө өлүм болушту. Биздин региондордун адамдары өлүп жатса, биз бийликтен акыйкат талап кыла албайбызбы? Же болбосо бир күндө түштүк элинин да сабыры түгөнүп жарылганда эсеп болобу? Сабырдын да чеги болот. Отунбаева кара жашикти ачпа деп ачпай коюшабы?
кара жашиктин өзү жок, себеби кара жашиксиз эле болгон окуяны карапайым эл баштан аяк билишет. Бизге болгону акыйкатты ачык айтып жарыя кылышсын, тарыхта болгону болгондой жазылып калсын. Кара жашикти жашыруунун ойлогондордун өмүрү эч качан жакшылык менен бүтпөйт, себеби аярда бейкүнөө өлгөндөрдүн каны турат. Бул каргашалуу окуя убактылуу өкмөттүн тушунда болгон. Кимдин канчалык күнөөсү бар деп ойлойсуз? Менимче түштүктөгү Коогалаңдын болушунда Атамбаевке салыштырмалуу Отунбаеванын күнөөсү көп. Ошон үчүн Батыровду өлкөдөн чыгарып салып жатпайбы? Ошон үчүн акыркы убактарда бир жерде олтура албай, ар кайсы студиялардын эшигин аңдып, ар кайсы жерде кара жашикти ачышпасын деп бийликке ультиматум коюп жатат. Кыскасы, түштүк окуясы ийне жибине чейин тез арада иликтенип, күнөөлүүлөр жазаларын алышы керек. Булак, Назарньюс, Чекит KG.